Өлкөдөгү орчундуу окуялар, жергиликтүү жаңылыктар жана дүйнө кабарлары ынтымактын түз эфиринде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтардын топтому менен мен Ажина Досумбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизги темалары. Апрель революциясына 8 жыл. Төңкөрүш эл күткөн жыйынтыкты бере алдыбы? Баткенде авариялык мектеп жаңыланбай турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чатырда окутуу боюнча кайрылуу жолдонду. Сузакта өндүрүлгөн өсүмдүк майы сыртка экспорттоло баштады. 3 өлкөгө жалпы 15 тонна чыгарылмакчы. Быйыл Жалал-Абадтын Атабеков айыл өкмөтүнө суу катышуу берилбейт, эгер карыз тез арада төлөнбөсө. Алайда 500 адамдын катышуусунда марафон өттү. Жөгүлүктөрдүн жарышы бүгүнкү чыгарылышта. Эки миң 10 жылдагы кандуу апрель революциясына 8 жыл болду. Толкуган эл ошол кездеги кландык башкарууга жол ачкан Бакиевдик бийликти кулаткан. Төңкөрүштүн негизги максаттары үй бүлөлүк башкарууну, коррупцияны жоюу жана электр энергиясына болгон тарифтик саясатты жөнгө салуу болгон. Инкылапта коюлган талаптар ишке ашып, эл күткөн өзгөрүү орун алдыбы? Гүлзара Бакаева сара эсеп салды. Апрель инкылабы өз оюн ачык айткан активисттердин жана ажалдан кайра тартпаган баатырлардын эмгеги менен ишке ашты. Натыйжада Бакиевдик бийлик качууга аргасыз болгон. Бул тарыхый окуяга эр азаматтар менен катар аялдар да активдүү катышкан. Учурда алар кандуу митингде коюлган талаптардын аткарылып жатканына ыраазы. Экономика канча өзгөрүлдү, андан бери канча жолдор курулуп атат, канча объектилер курулуп атат, канча деген иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Төңкөрүш 84 адамдын өмүрүн алса, 500дей адам түрдүү жаракаттарга кабылган. 7 апрелде курман болгондордун жакындарына мамлекет үй берип, алган жараттарынан улам майыптыгына жараша пенсия төлөйт. Бирок ден соолугу жабыркаган айрым катышуучуларга мамлекет тарабынан дары-дармегине каражат бөлүнбөй жаткандыгын апрелчилердин башын бириктирген Айкөл Таза коом уюму билдирет. Азыр где-то бир 50ден ашык оор жаракат алган балдар бар да, нуждается, которые эмеге леченияга. Калгандары Кудайга шүкүр эсен-аман эле. 2010 жылдан тартып жаңы бийлик сот реформасы, парламенттик башкаруу жана коррупцияны кыскартуу сыяктуу бир катар ири демилгелерди баштаган. Ошол кездеги өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык Кыргызстан Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен парламенттик башкарууга өттү. Мындан сырткары төңкөрүш бир топ жакшы жетишкендиктерди да алып келгендигин укук коргоочу Турсунбек Акун айтат. Мына жаманбы жакшыбы Кыргызстанда сөз эркиндиги бар. Адам укугу бир кандай бир деңгээлде сакталып атат. Мына журналисттерди баягы камап, сабаш, мурдагыдай баягы өлтүрүп, куугунтуктап, бутун сындырып, ушундай бир токтоп калды, туурабы? Анан өлкөдө дагы бир мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай бийлик мындай коркуп турат да. Бийлик азыркы элден коркуп, сезип ушундай бир турат. Митингге чыккан элдин негизги талабы үй бүлөлүк башкарууну тыйып, коррупцияны ооздуктоо болчу. Бирок 2010 жылдан кийин коррупция кыскарбай эле көбөйүп кеткендигин апрель окуясына катышкан саясатчылар белгилешет. Андыктан төңкөрүш максатына жетпей, анын пайдасын айрым гана адамдар көрдү деп эсептешет. Коррупциянын апогейи барбы? Бар. Миллиарддаган, миллиондогон доллар чыгым коррупцияны бүгүн билбейм, эл ким көрбөй айткан, элдин бардыгы көрүп, мына ТИБИ, ТЭЦ деле, бул чет эле. Бул ТЭЦке окшогон 10-15ке жакын долбоор бар. Ошонун бардыгынан ошо ТЭЦти жегендей коррупциянын далилдери бар. Ошол кездеги дагы бир талап электр энергиясына байланыштуу эле. Бирок азыркы күндө деле бир аз тарифтик өзгөртүү болгону менен 700 киловатт саатына 77 тыйындан төлөп, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан эсептелип, айырмасы байкалбайт. Мындан улам экинчи инкылап өз мүдөөсүнө чыкпай, миңдеген элдин эмгеги текке кеткендигине айрым саясатчылар токтолот. Акыйкат, калыстык, чындыктын негизинде түзүлгөн жаңы башкаруу системасын куруп ишке киргизүү болчу. Ал максатына толук кандуу жетпей калды десек, жаңылышпайбыз деп мен ойлойм. Анткени мындай тыянак чыгарууга бүгүнкү күндө ушу 7-8 жылдын ичинде болгон чуулгандуу иштер, фактылар толук тастыктап турат десем мен жаңылбайм.
Эгемен өлкөнүн тарыхында экинчи ирет орун алган төңкөрүш мамлекетке экономикалык саясий жактан бир топ зыян алып келген. Андыктан ар бир бийлик башындагы жетекчилерге апрель окуясы сабак болуп, таза иштөөгө түрткү берерине коомчулук ишеним артат. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Апрель окуясына активдүү катышкан айрым саясатчылар революциянын кызыкчылыктары бир уч адамдар тарабынан урдалып, эл күткөн өзгөрүү болгон жок деп эсептешет. А коомчулук кандай ойдо? Сурамжылоодон көрүңүздөр. Максатына жетпеди го дейм 6 жылдачы. Ошондой эле баардык кендер боюнча эч нерсе чечилген жок. Ошо Кумтөр деп башка кендер боюнча деле адамдар күйүп пышып кала берди. Дагы эле ошо боюнча да. Президенттер өздөрүнчө добровольно бийлик алмашты. Кан төгүү болгон жок. Ана Акаевди көрдүк, Бакиевди көрдүк. Жаман эмес. Эч нерсе жасаган жок. 7 апрель болуп канча балдар курман болду. Канча балдар өлүп кетти. Бирок алардын каны бекер эле кетти дейм. Эч кандай Кыргызстанга жакшы нерсе алып келишкен жок ал бийлик. 7 апрель өз максатына жеткен жок. Аферистер, алдамчылар, жуликтер келип алды да. Кыргызстанды кыйла жылга аркага тартып койду. Өнүгүү жок азыр. Карапайым элге жакшы, справедливый өкмөт керек ошо. Эл максатына жетти. Бирок кандуу жол менен жетти да, тилекке каршы. Тынчтык жолу менен деле жетсе болмок. Ушу революцияны жакшы максат менен башташкан, бирок ал максатына жетишкен жок. Жашоодон болдубу же ошол мындай карыз жактан кыйынчылык болдубу, элдер эми өдөлөнө албаган жок да, мен ушуну айтам. Эгер апрель окуясында Курманбек Бакиев бийлигин сактап калса, Кыргызстан түндүк-түштүккө бөлүнүп, эл коркунучта калмак. Муну ошол кездеги ыңкылап катышуучулары билдиришет. Себеби Бакиев тактысын сактап калуу максатында Ош, Жалал-Абад облустарында митинг уюштуруп, элди бөлүп жарууга аракет жасаган деп баа берилет. Элди толкуткан саясий оюндарга Нуржамал Баркыбаева көз чаптырды. 2010 жылдын 7 апрели ушул күнү эл Курманбек Бакиевке каршы көтөрүлүшкө чыгып, ак үй алдына чогулган. Мында эркиндик, адилеттүүлүк үчүн бийликке каршы чыккандарга ок атылып, 90го жакын азамат ок кошту. Бирок Бакиев ок менен толкуган элди токтото алган жок. Ал бул ою ишке ашпай калгандан кийин Жалал-Абадка келип, аксакалдар менен күч органдарын чогултуп, бийлигин сактап калуу аракетин көрө баштаган. Ошентип тууган уругу тааныш билиштеринен анча-мынча колдоо тапкан соң Ош облусуна кирип келген. Мында элди өзүнө каратуу, облустук администрацияны басып алуу сыяктуу пландары бар эле. Бизде бир жанагындай күтүү бар да, эмне болуп кетет экен деген ара бер който турушкан. Чындыгында оор болду ошол мезгилде. Мен да ошондо администрацияда акимдин милдетин аткаруучу элем. Күч структураларында ушундай бир мындай кайдыгерлик мамиле байкалган. Ошентип 12 апрель күнү Ошто 2 митинг өттү. Бирин Бакиев тактагы ордун сактап калыш үчүн уюштурса, экинчисинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баштаган ыңкылапчылар Кыргызстанды бөлүп жарууга жол бербейбиз деп турушкан. Biz eş kaçan özümüzün kızgısına geçiş için tüştük tündüktü ekiye bölmeyiz. Sayasaslar jasaganday. Meni tündük aydabatat, meni tüştük aydabatat degende jasamayız. Biz birigip durup tündük tüştük. El için, memleket için biz işteyiz, hizmet kılabız. Бакиев Оштогу митингди борбордук аянтта өткөрүүнү көздөп, куралчан кайтаруучулар менен коштогон автобустар ошол жерге келип токтогон. Бирок ыңкылапчылар аларды унаасынан түшүрбөй эле кууп чыгышкан. Аянтта болбой калган митингди Бакиевчилер драм театрдын алдында уюштурмак болуп, элди жыйнаган. Анда да эр азаматтар чогулуп келип, топ буза ортого умтулушкан. Куралсыз келген жигиттерди Бакиевчилер ок менен тосуп алышып, сүр көрсөтүштү. Ошентип бул күн жыйынтыкталып, Бакиев Жалал-Абадка, андан ары Белоруссияга качканы маалым болду. Бирок Бакиевчилер андан көп өтпөй Ош облустук администрациясына кол салышты. Буга эл кол куушуруп карап турган жок. Администрацияны күч менен басып алууга аракет жасагандарды тагы өзүндөй калың эл каптап кирди. Ошол Бакиевдин ошол мезгилдеги көп колдоочулар көп болгон бизде түштүктө. Ошол мезгилде ал келип туруп бул жерде туруп калганда Кыргызстан экиге бөлүнүп калат эле. Жанагы биздин түндүк Кореяда болуп туруп бир ушундай коркунуч пайда болгон, биздин мамлекетибиз экиге бөлүнүп калат элек.
Бакиевчилер ошентип Оштоо бир топко чейин чаң тополоң салып турду. Эгер ошондо анын бийлиги сакталып кала турган болсо, Кыргызстан экиге бөлүнүп, элдин ынтымагына доо кетмек дешет ынкылапчылар. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Кыргызстанда 7 апрель мамлекеттик майрам жана дем алыш деп жарыяланган. Бул күндүн урматына өлкө аймагында түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, апрель баатырлары менен ыңкылапчылар сый көрсөтүлөт. Апрель революциясын тууралай өткөрүлгөн иш-чаралар жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө. Мындан 8 жыл мурун бийликтин алмашуусуна көмөк көрсөткөн 200 жаранга сый тамак уюштурулду. Ош облусунун 7 районунан революцияга эң активдүү катышты деген 160 адам чакырылган. Иш-чара өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, катышуучуларга концерттик программа тартууланды. Аны менен катар ар бир төңкөрүштүн катышуучусуна акчалай сыйлык, айрымдарына ардак грамоталарды тапшырды. Тизмеге алынган ыңкылаптын катышуучулары облус аймагында 1000ге чамалуу болсо, мында келбегендери аймактардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан сыйланууда. 2010 жылдын 7 апрелден баштап эми кыргыз коомчулук, кыргыз мамлекети бир топ өзгөрүүгө, жакшы жагын өзгөрдү. Ошон үчүн ошол апрелдеги курман болгон баатырлардын элесине арнап башында Куран окутулду. Анан ошондон кийин ушу майрамдык иш-чараны өткөрүп атабыз. Ош мэриясы да революция катышуучуларына сый тамак уюштурган. Иш-чарага төңкөрүштө каза болгондордун жакындары жана катышуучулар болуп, жалпы 200дөн ашуун киши чакырылган. Алгачкы сөзгө чыккан шаар мэри апрель окуясы тарыхый күн экенине токтолуп, ыңкылапчылардын эрдиги эч качан унутулбасын кошумчалады. Эске салсак, Ош шаарында апрель баатыры намын алгандардын саны 10дон ашуун. Аларды колдоо максатында жергиликтүү бийлик тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп келет. Бүгүнкү иш-чарага ошол 2010 жылкы апрель революциясынын катышуучулары, ошол площадта жүргөн биздин апрель баатырлары катышып, бүгүнкү иш-чарага катышып отурушат. Бул иш-чаранын негизи уюштуруучулары Ош шаардык. Бүгүн Алай районунун Гүлчү айылында 7 апрель элдик революция күнү белгилешти. Апрелчилер Ош Сарыташ Эркаштам унаа жолунун жээгине 150 түп ак кайың эгишти. Бактара отургузууну райондук бийлик таза жашоо акциясынын алкагында демилгелеген. Апрель окуясына Алай районунан 180 адам катышкан. Алардын 33-ü апрель революциясынын баатыры намына татыган. Мындан сырткары апрель окуясында көз жумкан баатырлар да эскерилип, райондогу апрелчилерге сый тамак уюштурулду. Бағдаракты эксин деп бизди ушу немелер баатырларыбызды эске алганда чоң ыраазымын айланайын. Төбөлүктүк болсун бул. Элибиз, жерибиз тынч болсун. Заманыбыз тынч болсун айланайын. Калай каркыбыз ордунда болсун, эч жамандык көрбөйлү. Биз ушул эле тилек менен эгип атабыз. Баткенде 10 жыл мурун жараксыз абалга келген мектеп жаңылан элек, азыр имараттын пайдубалы чөгүп дуалдарынан жарака кете баштады. Имараттын кулап түшүү коркунучу жыл санап жогорулап барат деп мектеп жамааты кабатыр. Ошол эле учурда ата-энелер дагы балдарын сабакка жөнөткөндөн чоочулап турушат. Авариялык мектептин абалын Феруза Аскарбек кызы көрүп келди. Өткөн кылымдын 60 жылдары Аша арыкмасында салынган кышты торто мектеби 10 жыл мурун пайдаланууга жараксыз деп табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүтүм чыгарып бергенине карабай, 300дөй окуучу авариялык мектепте окуусун улантып жатышат. Биз мектепте отурганда классыбыз кичине суук болот, мындай полдун астынан жаман жыттар чыгып, андай муздак болот да. Мектептин пайдубалы төмөн салынган. Себеби мурда эски метод менен салышкан, пайдубалы төмөн бул жерге жакын, балдар көбүнчө тез кирип болушат. Отургандар белим ооруду дейт, парталар суук баласына көпчүк жасап келебиз биз мектепте. Азыр мектептин дуалдарынан жарака кетип, кулап түшүү коркунучу жыл санап жогорулап барат. Кооптулук күч алган сайын ата-энелер балдарын окууга жөнөтүүдөн чоочулап калышкан. Өзүм таги коркуп жүрөк алдыргам. Коркум. Кудай эсенемин, мен 6 саат бүтүп чыгып келгейли деп мынантып отурам жакамды кармап. Анан буларга айтабыз, мектеп жапкыла. Жоксо биздин балдарга жооп бергиле десек, бул программада экен, окуп турсундар. Ол бул дегенден айласыдан окуп атат эми балдар. Мектеп жетекчилиги убактылуу оңдоп түзөп гана кол кушурууга аргасыз. Жаңы имарат үчүн тиешелүү документтер даярдалып,
Бирок куруу убадалар менен убакыт өтүүдө. Мунун ичинде окуткучам мага бир 5-6 палатка киргиле ошондо окутайын дедим. Алар дагы сөз берип кетишти. Мектебиңиз аварийный абалда экен, беребиз дешти. Мен мына күтүп турам, апрель дешкен, апрелде. Директор кошумчалагандай, мектеп түптүлгөндөн бери капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Азыр эми жаңы имаратты тездетүү зарылчылыгы турат. Курулуш качан башталат деген суроо менен райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылганыбызда жетекчиси жооп берүүдөн баш тартты. Ошентип кыштык орто мектебине жаңы имарат качан салынат деген суроо ачык бойдон калды. Белгилей кетсек, Баткен районунда Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 2014-жылга чейин жаңы мектеп түшкөн эмес. Акыркы 3 жыл ичинде 11 мектептин курулушу башталып, өткөн жылы 5 мектеп пайдаланууга берилген. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Быйыл Сузакта суга суу баарына бирдей берилбейт. Эгер Атабеков айыл өкмөтү карызын тез арада төлөбөсө, эгиндерин сууга алышпайт. Дегенмен айыл өкмөт суу чарба башкармалыгынын бул чектөөсүнө макул эмес. Айтымдарында 5 жыл аралыгында төлөнбөгөн карызга абоненттер менен жергиликтүү бийликтин тиешеси жок. Анда 1,5 миллион сомду ким төлөйт? Кабылбек Көчкөнбай уулу айтып берсин. Апрель ортолугунда Сузактын бардык эгин аянттарына суу бериле баштайт. 1000 гектар суга жери бар Атабеков айыл аймагына четтеп калышы ыктымал. Анткени соңку 5 жыл аралыгында суга чогулган карыз 1,5 миллион сомдон ашкан. 2018-жылга 80 000 сом гана төлөнгөн. Эми төлөй албаса биз сууну токтотушка арыз болобуз. Себеби биздин дагы жетекчи сурап атат да. Төлөбөсө анда сууну бербей келет атат. Туура эле. Себеби биз мен ушул карыздын айынан биз дагы көп сөздөрдү угуп атабыз. Сөгүш алып атабыз департаменттен. Жогорудагы карызды жергиликтүү бийлик Бегабад суу пайдалануучулар бирикмесине тиешелүү деп билдиришти. Анткени жыл сайын 3 миллион сомго жакын акча суу пайдалануучулардан салык катары жыйналып, 800 000 сому суу чарба башкармалыгына төлөнүп турушу керек эле. Бирок 5 жыл аралыгында суу пайдалануучулар бирикмесинде 3 жетекчи алмашып, ал карыз айыл өкмөткө калган. Азыркы күндө нышаны Бакыт деген баланы жетекчи кылып койгонбуз. Азыр иштеп атат, акча түшүп атат, элдерден былтыркы жылдагы акчаларды өндүрүп азыр төлөмдөрдү төлөп атат. Эл менен келишим түзбөй койгондо көпчүлүк мурдагы жетекчи Акбар Толкун деген эл менен да келишим түзбөстөн акчаны алып эле чөнтөгүнө салып жүрө берген. Карыздын болгону 5% төлөгөн Атабеков айыл өкмөтүн Сузак райондук суу чарба башкармалыгы жыл башында сотко берип, мартта эсебин жаптырып койгон. Жазгыталаа иштери башталган мезгилде каржысын пайдалана албай калган жергиликтүү бийлик соттон убакыт сурап 17 апрелге чейин узарткан. Эгер кечиктирилсе, жергиликтүү казынанын эсеби жабылып, суга суу берилбейт. Негизи суу берилбей калат дегенден алыс болуш керек. Биз УОС ишканасы менен дайым сүйлөшүп турабыз. Эски карыз бойдон турат. Жаңы жылга карата сууну бердиртебиз. Жаңы жылга карата суунун төлөмдөрүн биз суу пайдалануучулар менен сүйлөшүп төлөтүп беребиз. Бул карыз көп жылдан бери келе жатат. Быйылкы жылкы карыз эмес, бул 5-6 жыл болуп калды. Сузак районунда жалпы 13 суу пайдалануучулар ассоциациясы болсо, 12синде карыз жок. Аларга 15 апрелден тарта суу бериле баштайт. Бегабад суу пайдалануучулар бирикмесине болсо, суу берүү азырынча анык эмес. Учурда аталган бирикме абоненттеринен карыз жыйноону баштады. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Сузак району. Сузакта өндүрүлгөн өсүмдүк майы сыртка экспорттоло баштады. Азырынча коңшу Өзбекстанга чыгарылса, алдыда Тажикстан менен Ооганстан кошулат. Ошондо үч өлкөгө быйылкы жылы 15 тоннадай өсүмдүк майы экспорттолот. Бирок Тажикстан жана Ооганстан мамлекеттер менен келишим расмий түзүлө элек, ОЗЭК макулдашуунун негизинде өндүрүшүн көбөйтө баштаган. Май заводдун ишмердүүлүгү кезектеги сюжетте. Ишмердүүлүгүн 6 ай мурун жанданткан май завод өндүрүшүн Өзбекстанга экспорттой баштады. Жакында Ооганстан жана Тажикстан мамлекеттерине чыгарууну пландоодо. Кол коюу демилгесинен азыр Өзбекстанга дагы экспорт май берилип, май поставка кылынды уже. 100 тоннага жакын май уже экспортко берилди. Андан бөлөк комбикорм дагы чыгып атат бизден. Ал дагы экспортко мынакей кетти Өзбекстанга. Өзбекстандык ишкерлер менен 10 миллион долларлык келишим түзүлгөн. Тажикстан тарап 2000 тонна, ал эми Ооганстандыктар 5000 тонна майга буйртма бере тургандыгын билдиришкен. Келишим түзүлүп, акча которуулары менен экспорт башталат. Экспорт башталганына байланыштуу завод өндүрүш көлөмүн көбөйтүү аракетинде. Азыр күнүнө 100 тонна өсүмдүк майы даярдалат.
Алдыда өндүрүү планын 2 эсеге жогорулатуу мерчемделүүдө. Өндүрүш ишин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн 500 жумуш орду түзүлгөн. Завод ачылып калып, баары жок да, иш болуп калды. Акча үйгө кичине жардам тийип атат да. Айлыктары жакшы, айлык байнабыз жакшы иштеп атабыз. Айлыктар вактында берилет, малым. 5-не 7-сине жетип берилет айлык. 2005 жылы курулган завод каржылык себептерге байланыштуу 2 жыл өтпөй ишин токтоткон. 10 жыл дегенде ишкана жеңилдетилген насыянын эсебинде өндүрүшүн кайра жандандырган. Май чыгарылгандан кийинки калдыктарынан ай сайын 2 миллион дана кир самын өндүрүлөт. Андан сырткары күн жара даярдалып, тоют катары сатышат. Учурда ишкана жергиликтүү казынанын 30% толтурат. Андан сырткары иш башталган 3 ай ичинде мамлекетке 20 миллион сом салык төккөн. Жыл ичинде өлкөгө 100 миллион сомдой пайда алып келет. Чынарбек Алипбеков, Арген Галибек уулу, Ынтымак. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Бразилиянын 2003 жылдан 2011 жылга чейин башкарган экс-президенти Лула да Силваны камакка алуу чечими чыкты. Эми ал 12 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Экс-президент бийликте турган маалда бир топ коррупциялык иштерге аралашкан жана мыйзамсыз акча алган деп айыпталууда. Бразилиянын жогорку соту экс-президент Луис Инасио да Силваны камакка алуу чечимин чыгарды. Бирок анын жактоочусу апелляциялык иштин баары каралып бүтмөйүнчө камабай турууну өтүнүп жатат. Да Силванын камалышын 11 соттун ичинен 6 колдоп, эми ал жакынкы күндөрү темир тор артына киргизилери күтүлүүдө. Бул процесс биринчи инстанциянын соту камакка алуу ордерин чыгаргандан кийин ишке ашырылат. Экс-президент бийликте турган маалда мыйзамсыз жол менен мамлекеттик бюджеттен акчаны өзүнүн эсебине өткөрүп алууда жана бир нече коррупциялык иштерде айыпталууда. 2017 жылы аны 9,5 жылга эркинен ажыратуу чечими чыгарылган болчу. Эми сот ал чечимди 12 жылга узартышы мүмкүн. Сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча Лула да Силва дагы деле Бразилиядагы эң популярдуу саясатчылардын бири. Эгер ал октябрь айында болгон президенттик шайлоого катышса, сөзсүз жеңип чыкмак. Бирок Бразилиянын мыйзамдары боюнча соттолгон адам шайлоого катыша албагандыгы үчүн анын талапкерлигин каттоодон баш тартышкан. Лула да Силва 2003 жылдан 2011 жылга чейин Бразилиянын президенти болуп турган. 2014 жылы ага карата кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган болчу. Филиппиндеги арал 26 апрелден тартып туристтер үчүн жабылат. Тагыраагы экологиялык көйгөйлөргө байланыштуу бир топ тазалоо иштери башталмакчы. Ага байланыштуу дүйнөдөгү эң кооз деп аталган пляж убактылуу ишин токтотот. Туристтер көп келчү. Дүйнөдөгү эң алдыңкы Баракай аралы саякатчыларды кабыл алууну токтотот. Буга аймактагы экологиялык абал себеп болду. Мындай чечим Филиппин бийлиги тарабынан кабыл алынды. Эми 26 апрелден тарта туристтерге аралга келүүгө тыюу салынат. Мындай сунушту министрлер кабинети, айлана чөйрөнү коргоо министрлиги да колдоду. Экологиялык көйгөйлөргө байланыштуу туристтер үчүн аралды жабууга туура келди. Буга чейин президент Родриго Дутерте Баракай аралы саркынды суу төгүлгөн бассейнге айланып баратканын айткан эле. Анда аралда курулган мейманканалардын саркынды суулары деңизге төгүлөрү аныкталган. Учурда бийлик андагы бардык мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүүнү пландап жатат. Андан соң экологияны калыбына келтирүү иштери жүргүзүлмөкчү. Баракай Филиппиндеги анча чоң эмес тропикалык арал. 2016 жылы америкалык журнал Баракайды дүйнөдөгү эң кооз пляж деп тапкан болчу. Бирок бүгүнкү күндө аралдын акыбалы аянычтуу абалга кептелгени айтылат. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарыбызды улантабыз. Алайда 500 адамдын катышуусунда марафон өттү. 25 жаштан 70 жашка чейинки жөө көлүктөр 1,5 чакырым аралыкка чейин чуркашты. Райондук деңгээлдеги марафон бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулган. Максаты калкты дени сак, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Аялдар жана эркектер арасында өзүнчө өткөрүлгөн чуркоо мелдешинин жүрүшү алдыдагы материалда. 70-ке чыкканда жекебиз мына. Чуркоо боюнча мелдешке 70 жаштагы Сону Акимкулова биринчи ирет катышып жатат. 14 баланын энеси мында жеңиш үчүн эмес, дени сак жашоону каалаган үчүн келген. Ал 45 жаштан 70 жашка чейинки аялдар менен 500 метр аралыкты басып өтүшү керек эле. Катышуучулардын эң улуусу болсо да биринчи болуп келди. Волейбол ойнойм, турникке тартынам. Андай болбосо ден соолук начарлап калат экен. Мен өзүм ушу спортко өзүм тартам да. Анан спорт деген жеңил жүрүү, жакшы жашоо, ооруну унутуу. Азыр караганда ар жерим ооруйт экен, ошолорду унуткарат да спорт.
Спорттук мелдешке жалпы 500дөн ашуун адам катышты. 50ге жакын мекеме, ишканалардын кызматкерлери тургундар өз каалоолору менен чуркоо үчүн чогулушкан. Аралыктар жаш курактарына карата 500, 1000-1,5 метр деп белгиленген. Иш-чара бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата райондук бийлик жана ден соолукту чыңдоо борбору менен биргеликте уюштурулду. Балдар бакчасында, мектептерде иштеген кызматкерлер, андан тышкары айыл өкмөтүнөн чакырылган, 4-5 айыл өкмөтүнөн. Мындан тышкары биз мында Ордо, Аркан тартышты быйыл кошумчаладык. Адамдын ден соолугунун 10% гана медиктерден көз каранды болсо, калган 90% өзүңөрдүн колуңарда деп айтмак элем да. Ушу биологиялык кошумчаларды ичкенден көрө кыймыл менен ден соолукту сактаган аябай ден соолукка пайдалуу. Башында жеңил атлетика боюнча эле уюштурулуп келе жаткан мелдешке быйыл улуттук оюндарда кошулган. Анда райондогу бала бакча, оорукана, мектеп кызматкерлери аркан тартышып, Ордо оюнунда да күчүн сынашты. Уюштуруучулар болсо мындан арыда жыл сайын бирден улуттук оюн кошуп, жайылтууну көздөп жатышат. Бардык районубузда 41 мекеме ишканалардын жана 14 айыл өкмөттүн катышуусунда ушу ден соолук күнүнө карата кросс уюштуруп атабыз. 3 этап кросс уюштурат элек. Быйыл Кыргыздын улуттук оюндарынан ошо 2 оюнду кошуп берди. Жылдан жылга улантабыз. Мен ойлойм, эмдиги жылы дагы бир спорттун дагы түрлөрүнөн кошуп ушул элди тартканга аракет кылып атабыз. Марафондун аягында алдыңкы орунга жетишкендерге акчалай сыйлыктар менен ардак грамоталар тапшырылды. Белгилей кетсек, район элинин Жапырт чуркоо марафону 10 жылдан бери салт катары өткөрүлүп келет. Айда Беделбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Эми спорт жаңылыктары менен таанышалыңыздар. Саламатсыздарбы, Ынтымакта бүгүнкү маанилүү деп алынган спорт кабарлары менен таанышып алыңыздар. Эртең 7 апрель күнү футбол боюнча 2018 Кыргызстан топ лигасы старт алат. Жаңы сезонду өлкө чемпиону Алай менен Бишкектин футбол борбору командалары ачып берет. Эки команданын беттеши саат 15:00 Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда башталат. Ал эми ошол эле убакта борборубузда Дордой менен Кара Балта күч сынашат. Калган 2 оюн жекшемби 8 апрель күнү өткөрүлөт. Эске салсак, ушул жылы топ лигага 8 команда катталган. Алар 4 айланпа оюн өткөрүп, жеңүүчүнү аныкташат. Футбол темасын улай. Кече Европа кубогунун чейрек финал оюндары өткөрүлдү. Ал оюндардын баарында тал ээлери жеңишке жетти. 4 оюндун ичинен эң ири эсеп Арсенал менен ЦСКАнын беттешинде катталды. Алгач Арсенал оюнчулары 9 мүнөттө эсепти ачса, орусиялыктардан Александр Головин 15 мүнөттө айыптыктан кооз гол киргизип эсепти теңеген болчу. Бирок андан кийин тал ээлери Игорь Акинфеев дарбазасына дагы 3 гол киргизип 4-1 эсебинде утуп алды. Ал эми ушул турнирде фаворит эсептелген командалардын бири Атлетико Мадрид Португалиянын Спортингин 2-0 эсебинде жазалады. Ал беттеште 2 голду Коке менен Антуан Гризман киргизди. Калган жуттуктарда Германиянын Лейпциги, Франциянын Марселин 1-0 өтсө, Италиянын Лациосу Австралиянын Зальцбургун 4-2 жеңип алды. Бүгүн оштук чемпион Арген Маратбек уулу өзү окуп кеткен лицейдин окуучулары менен жолугушту. Бул чемпионду мугалимдери 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө карата чакырган. Жолугушууга аны менен кошо спортчулар, машыктыруучулар жана дене тарбия спорт комитетинин өкүлдөрү келишти. Жүрүшүндө чемпиондун ийгиликтери айтылып, окуучуларды спортко чакырды. Белгилей кетсек, Арген Маратбек уулу буга чейин бокс жана эр урушта өлкөнүн бир нече жолку чемпиону болсо, 17 март күнү Санкт-Петербургда өткөн Капиев турниринде орусиялык атаандашын утуп жаңы чемпион болгон. Мен деле ошо көрүп сүйүнүп сиздер катары деле ошо кармаш уруш боюнча абсолюттук мына пояс утуп келип отурат. Абсолюттук белдеште 2-1 эсебинде орус мушкерин утуп, мына азыр биз ийгиликти коштоп ошо окуучуларга пропаганда болсун деп ошо жаштарды сергек жашоо жөнүндө менен бүгүнкү ден физкультурниктерге караганча биз уюштуруп отурабыз. Сиздер Ынтымак телеканалында жума күнүнө даярдалган спорт кабарлары менен таанышдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат, келерки жумада жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.